Гүлгөр олгон мамлекеттик аларча резиденциясы бүгүн Владимир Путинди тосуп алды. Белгилей кетсек, Орусиянын лидери Кыргызстанга соңку 2 жылда алгачкы расмий иш сапарын жасап отурат. Буга дейре президент Садыр Жапаров 5 ай мурда Россияга барып, Орусиянын лидери Владимир Путинди Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүү сунушун айткан эле. Бардыгы протоколдогудай. Президент Садыр Жапаров тосуп алды. Андан соң салтанат Россия гимни менен башталып, аскердик оркестр Кыргызстандын гимнин да аткарды. Россия лидери Ардак Кароол менен салам аскер деп кыргызча учурашты. Салам аскер. Канткен күндө да Орусия Кыргызстандын негизги саясий да экономикалык да өнөктөштөрүнүн бири, ишенимдүү саясатдашы экени талашсыз. Мындай пикирлерди эки өлкө башчылары кеңейтилген курамдагы жолугушуусунда белгилешти. Хотел бы отметить, что ваш визит имеет большой символический смысл. Бүгүнкү сиздин Кыргызстанга расмий иш сапарыңыздын символикалуу мааниси терең. Анткени биринчиден Кыргыз-Орус Славян университетинин түптөлгөнүнө 30 жыл болсо, дагы бир бул канттагы авиабазанын 20 жылдыгына тууш келип отурат. Эки мамлекеттин ортосундагы достук ымала билим берүү тармагында да бекемделүүдө. 1-сентябрда биз салтанаттуу түрдө Кыргызстандагы 3 орус мектептин курулушуна старт бердик. Соңку жылдары Кыргызстан менен Орусия ортосундагы мала ар тараптуу өнүгүп, экономикалык жактан мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтүүдө. А бул деген кызматташтык ийгиликтүү жүрүп жатканын айгинелейт деп Орусиянын лидери Владимир Путин белгилеп өттү. В прошлом году товарооборот увеличился. Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы экономикалык алака жакшы көрсөткүчтөргө жетишүүдө. Алсак быйыл өсүш 37%га жетип, быйыл болсо ага дагы 18% кошулуп отурат. Орусия Кыргызстанга түз инвестиция салган инвестициялардын бири. Азыр Кыргызстанда Орусиянын катышуусунда иштеп жаткан 800 ишкана бар. Владимир Путиндин Кыргызстан менен экономикалык карым-катыш өскөнүн белгилегенинин жөнү бар. Анткени акыркы жылдары Кыргызстан Орусия менен өнөр жай, айыл чарба, энергетика, билим берүү тармагында экспортту да көбөйткөн. Соңку жылдары Кыргызстан менен Орусия ортосундагы соода жүгүртүү рекордтук чекке жетүүдө. Мисалга, былтыркы жылды эле ала турган болсок, эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүү 3,5 миллиард долларды түздү. Ал эми түз инвестиция жаатында Орусия Кыргызстанга быйыл ушул мезгилге чейин 770 миллион долларлык инвестиция салган. Орусия Кыргызстан менен ар тараптуу кызматташтыктын өнүгүшүнө дагы деле кызыктар. Бул багытта эки мамлекет ортосундагы достук жана ишеним өз жемишин берерин Владимир Путин баса белгиледи. Мы обстоятельно обсудили весь спектр двусторонних связей. Биздин мамлекеттер саясат, экономика, билим берүү, илим, айтор бардык тармакта бекем кызматташууда. Мунун бардыгы сиздердин активдүү позицияңыздардын жемиши деп эсептейм. Мындан ары Орусия Кыргызстан менен дагы да алаканы бекемдөөгө, конструктивдүү кызматташууну уланта бермекчи. Эми алдыда Кыргызстан менен Орусия ортодогу соода жүгүртүүнү 5 миллиард долларга жеткирүүнү пландашты. Бул эки өлкөнүн экономикасын илгерилетүүгө чоң өбөлгө экени талашсыз. Договорились принять меры по его дальнейшему увеличению. Биз соода сатыкты дагы да көбөйтүү боюнча макулдаштык. Азыркы көрсөткүчтү 5 миллиард долларга жеткирүүнү мерчендеп жатабыз. Бул максатка жетүү үчүн Кыргызстан менен Орусиянын өкмөт мүчөлөрүнүн ишин күчтөндүрүүнү макулдаштык. Кыргызстан Орусия алакасы биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашыруу менен да бекемделип келет. Эки мамлекет мындан сырткары биргелешкен ишканаларды ачууда. 8 жыл мурда ишмердүүлүгүн баштаган Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду ушул күндөрү өз жемишин берип жатат деп айтууга негиз бар. Анткени бул убакыт аралыгында суммасы 430 миллион долларды түзгөн 3000ден ашуун биргелешкен долбоор ишке ашырылды. Арасындагы Кошой шекер заводунда 2000 жумушчу орун жана 3500 мал чарбасы бар. Дагы бир ири проект кездеме токуу өндүрүшү 1500 жумуш орну менен камсыздап жатат.
Жолугушуунун соңунда 3,5 миллиард доллардык келишимге кол коюлду. Мындан сырткары эки мамлекет ортосунда кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган бир катар документтерге жетишилди. Арасында юстиция, айыл чарба жана билим берүү тармактары да камтылган. Сотрудничество на 2024-2025 годы. Мисалга, юстиция жаатында эки документке кол коюлду. Анан ушул кеңешмедин негизинде 24 жана 25 жылга коюлган пландар боюнча, кызматташуу пландар боюнча ал жерде бир нече багыттар бар. Биз түшүнүп турабыз, ушу Россияда биздин көп жарандарыбыз бар, Россиянын жарандары деле Кыргызстанда бар. Ошондуктан мен ойлойм, ушу юстиция министрликтеринин ортосунда мындай натыйжалуу түз жакшы багытта, жакшы натыйжа менен болгон кызматташуу өтө маанилүү деп. Кол коюлган документтин алкагында Кыргыз Орус Славян университети модернизацияланмай болду. А жалпы билим берүү тармагында эки документке жетишилди. Биринчи 93-жылы ачылган Кыргыз Орус Славян университет модернизациялоо боюнча, андан ары алардын мүмкүнчүлүгүн арттыруу боюнча чоң иш-чаралар жүрөт. Кыргыз Республикасы тарабынан бир топ сунуштар берилди. Анын ичинде инженердик кесипти, ошондой эле бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аймагында жетишпей жаткан так илимдер, адистиктери боюнча мугалимдерди даярдоо. Башкача айтканда бул физика, химия, биология, математика боюнча орус тилиндеги мектептерге орус тилинде предметтик мугалимдерди даярдоо сунуштарын бердик. Экономика министринин айтымында жетишилген макулдашуунун алкагында Кыргызстанга Орусиядан мунайды ташуунун көлөмү көбөйтүлөт. Быйыл экономикабыздын темптерин өскөнүнө байланыштуу биздин керектүү көлөмүбүз дагы чоңоюп атат. Ошого байланыштуу бензин жана дистопливо тууралуу кол коюлган. Андан тышкары эң көйгөйлүү маселе бизге битум маселеси болгон. Өзүңүздөр билгендей, Садыр Кожоевич ошол ар бир айыл өкмөткө жолдорду оңдо түзөө жолдорун жеткиребиз деген бизге министрлер кабинетинен план коюлган. Ошонун алкагында бизге өтө көп битум керек. Ошол битум маселеси дагы өтө курч болгондуктан ошо ал маселеси да чечилди. Кыргызстанга Орусиянын президенти Владимир Путиндин расмий сапары менен келиши эки өлкө ортосундагы ынак достук, ишенимдүү өнөктөштүктүн жана бекем карым-катнаштыкты айгинелейт. Салабат Эркетаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.